Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, мусулман муртагандарым. Бүгүнкү күндө талкуу болуп жаткан Арсланбек Малиевдин сөздөрү молдолорду, имамдарды жана мусулмандардын абирине шек келтире турган туура эмес сөздөрдү, халал бул эмне, адал бул эмне, силер араб кул болуп кеттиңер деп ар кайсы сөздөр менен мусулмандардын абирине шек келтирип, молдолордун абирине дагы шек келтирип, мындай жатканда кекетип сүйлөп койду да. Бул Арсланбек Малиев эмне үчүн депутат болду? Эмне үчүн депутат болуп шайланды? Мусулмандардын абирине шек келтире турган сөздөрдү айтыш үчүнбү? Же динге каршы чыгыш үчүнбү? Же мусулмандарды жок кылыш үчүнбү? Кандай максатта шайланган? Кандай максатта жогорку кеңешке барган? Мунун максаты эмне? Кече эле Куранга асылган болчу, Куранды бурмалаган болчу, хиджабка асылган болчу, бетиндеги жүн сакалга асылган болчу. Бул кандай адам? Кандай депутат? Же мусулмандар адам эмеспи? Айбанбы бул? Акыры Кыргызстанда 90% мусулмандар жашайт го. Эмне үчүн адал менен арам мыйзамдашпаш керек? Мусулмандардын укугу эмне? Укук эмеспи? Алардын жүрүм туруму эмне? Эске алынбайбы? Мусулмандар эмне кор болуп кетиш керекпи бул жакта? Кыргызстанда 90% мусулман ели бар. Ата-бабаларыбыз ислам дини менен жашаган. Жана үрп адатыбыз, каада салтыбыз баары төп келет ислам динине. Биз эч качан араб кул болуп кеткен жокпуз. Биз өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүн каалайбыз. Өлкө башчыбыз дагы мусулман, ислам дининде. Айлана чөйрөгүңүздөгү 90 депутаттын 90% мусулман. Эгер иштей албайсызбы, мандатыңызды тапшырыңыз. Иштегиңиз келбей атабы? Мандатыңызды тапшырыңыз. Иштегиңиз келип атабы? Туура нерселерди кылыңыз. Мыйзам тууралуу талкуулаңыз. Ислам динине киришкениңиз, мусулмандардын абирине, намысына шек келтире турган сөздөрдү айтканыңыз. Демократия деген, сөз эркиндиги деген, адам укугу деген бул каякта калды? Мен мисал келтиргенде Кыргызстандын жараны ислам динине кабыл алган, карманган адам катары айтар элем, ушул сиздин айтып аткан бардык сөздөрүңүз менин жеке абириме, намысыма тийди. Ушундай деп кабыл алат жалпы мусулман эли, жалпы кыргыз эли. Ислам динине өлкө башчыбыз эркиндик берген. Кыргызстанда эркин ислам динини карманат жана светтик өлкө болгондугуна байланыштуу жалпы өз каалаган динини карманат. Ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, андыктан бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн динине, бирөөнүн кийимине, бирөөнүн дене түзүлүшүнө асылбаңыз жана мурдуңузду тыкпаңыз.